Өзбекстанда бейтаптарды дарылоонун инновациялык ыкмалары активдүү жүргүзүлүүдө. Ташкенттеги республикалык адистештирилген хирургия илимий практикалык медициналык борборунда акыркы жылдары 200дөн ашык заманбап тажрыйба киргизилди. Азыр дарыгерлер хирургиянын дагы бир жогорку технологиялык түрүн өздөштүрүп жатышат. Кытай адистери тарабынан иштелип чыккан пан процедура туубаса жүрөк кемтиктерин заманбап ыкма менен дарылоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары ал организм үчүн кыйла коопсуз. Интервенционные методы, они проводятся под рентгеном. Интервенциялык методдор рентген көзөмөл менен жүргүзүлөт. Албетте технология олуттуу жаракат алып келбейт. Кесүүнүн, наркоздун кереги жок. Бирок рентген нурларынын таасири болушу мүмкүн. Ал келечекте радиациялык илдеттин өнүгүүсү менен күчөйт. Бул технология рентген нурларын колдонууну талап кылбайт. Башкача айтканда, биз бейтапка да, интервенциялык лабораторияда күнү-түнү иштеген кызматкерлерге да рентген нурларынын таасирин болтурбайбыз. Рентгеновский луча и на пациента, и на персонал, который работает круглые сутки в интервенционной лаборатории. Инновациялык ыкма аймактык илимий симпозиумда талкууланды. Казакстан, Орусия, Түркия жана Түркмөнстандын алдыңкы кардиологдору пан процедурасын колдонуунун натыйжалары менен бөлүшүштү. Ал эми кытайлык адистер туубасы жүрөк ооруларын дарылоодо бул ыкманы колдонуу боюнча семинарларды өткөрүштү. Интервенционный метод это подразумевает Интервенциялык ыкмада операция кесилбестен жасалат. Жүрөктү токтотуунун, көкүрөктү ачуунун кажети жок. Операция тамырлар аркылуу жасалат. Демек кесилбестен жана эң негизгиси иштеп жаткан жүрөккө жасалат. Албетте, бейтапты калыбына келтирүү иши да өтө кыска убакытты талап кылат. Операциядан кийин бейтап 1-2 күндөн кийин үйүнө чыгарылат. очень короткая, то есть пациенты после этой операции буквально через день, через два могут уже выписаться домой. Өзбек серепчилери топтолгон тажрыйба саламаттыкты сактоо тармагына жаңы технологияларды киргизүүгө өөлгө түзөрүн айтышууда. Ошондой эле бул аймакта жүрөктү сапаттуу жана коопсуз дарылоого мүмкүнчүлүк берет.